Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кечектеги цензурасыз маегибизди баштайбыз. Ал эми бүгүнкү темабыз бул Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы. Кече Жогорку Кеңеш 4 талапкерден турган акыйкатчыга болгон шайлоону өткөрүштү. Бул жерден Атыр Абдрахматова азыркы тапта Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы болуп шайланды. Шайланып бүтөр менен ал жерде өзүнүн антын берип, расмий кызматка отурду. Эми азыркы тапта ушул добуш берүү кандай жүрдү? Кандай факторлор ойноду? Ушул боюнча сүйлөшүү үчүн ошол кеченки 4 талапкердин бири Турсунбек Акун уулун чакырганбыз. Куш келипсиз студияга. Жогору эле сурооңузга берели, ошол кеченки депутаттар акыйкатчыны шайлоодо кайсы факторго маани берип шайлоо берди? Себептигине 77 депутат болду. Басымдуу бөлүгүн ошол эжекебиз Абдрахматов болуп кетти. Биринчиден, бул парламентке мен чоң ишеним кылгам. Бул парламентте демократиялык жолдо болот. Альтернативдүү тең талаштуу шайлоо өткөрөт деген чоң ишенимде болчумун. Бирок тилекке каршы кичине анча тарыхка токтолбой, 5 күндүк тарых. Ушул өткөн 6-чакырылыштагы депутаттарга мен дагы өзүмдүн арызымды бергем, акыйкатчы кылга деп. Арызымды берген, аны жөн бербейт элем. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн айланасындагы адамдар аркылуу мага өтүнүч кылыптыр. Турсунбек Акун, сиз мага жардам берип келатасыз. Акыйкатчы болуп иштеп келдиңиз, анан ошо иштеп бериңиз, иштеп берсеңиз жакшы болот эле деп айланасындагы адамдар аркылуу айттырып, мен ошо арыз жазгам барып. Өткөн чакырылышта кеткен парламентке. Анан алар шайлай турган болуп, бирок тилекке каршы башка кандидатуралар жок болсо экен. Анан аякта кворум болот, кворум болбойт, ушундай болуп атты. Анткени акыйкатчынын 7-статьясынын негизинде акыйкатчы кызматтан өз каалоосу менен кеткенден кийин 1 айдын ичинде кайра шайланыш керек да. 30 күн. 30 күндүн ичинде. Бирок ошондо как раз 30 күн болуп аткан. Анан мен ошо мыйзамды сактап баргам, бирок биринчиден парламенттин каалоосу анча болгон жок. Экинчиден кворум болуп 20-30 гана депутат отурду, бирок башкалар бар кнопка басып коюп атышты. Анткени биздики тайный болгондо чыкпай калат да. Анан эң негизги фактор жалгыз болуп калдым да мен. Жалгыз болдум. Мыйзам боюнча жалгыз талапкер болбойт. Болот. Анан 1-2 талапкер да бар экен. Бирок алар койгой белгиси болуп калды. Анан мен жалгыз чыга турган болуп атам да. Анан мен айттым. Анан ошо аппараттын балдарына, Жогорку Кеңештин аппаратына, балдарына, Алмаз Акунжановичке айттырдым, ал киши күбө. Мен эми жалгыз болуп кала турган болуп атам бул жерде. Кичине туура эмес болуп калат. Тем более бул парламент жөнүндө көп сөз жүрүп атат. 1 жыл ашыгыраак отуруп койду. Анан акыйкатчы шашып-ушуп, элден жашыргансып жалгыз шайланса, альтернатива жок. Бул туура эмес болуп калат. Андан көрө жаңы эле келаткан 7-чи парламентке эле шайланайын деп, анан мен ошол жерден баягы аппарат, Жогорку Кеңештин аппаратындагы балдарга айтып баш тарттым. Эгерде ошол маалда дагы бирөө сиз баш тарткандан кийин 1,5 талапкерлигин койсо, сиз кайра алар менен жарышып чыгасызбы? Жок, эгерде ал жерде кворум боло турган болсо, анан тышкарыда бир тең талаш сиз айткандай талапкерлер болсо, анда мен коймокмун да. Анан бирок талапкер жок болгондон кийин койгон кичине күмөн болуп калат. Анан акыйкатчы легитимдүү болуш керек. Акыйкатчынын шайланмасына күмөн болбош керек да. Эми кеченки шайлоо. Сиз ал кеченкисин ошого алып бараткам да мен. Анан менин документтерим баары тапшырылган да. Кичине баягы ошого баруудан мурун кичине мага бут тосуулар жөнүндө айтып коеюн. Менин документим жаткан, мен самовыдвижение кылам, бир да партиядан көргөзгөн эмесмин. Ошондо ал кезде өнүгүү бир бол партиясынан бирөккө көрсөтүлгөн экен, бирок кийин отказ беришти. Көрсөтүлгөн экен, алар ал партияга катышкан жок, буларга башка партияга катышты бул шайлоого. Бирок меники болсо баягы өзүн өзү көрсөтүү болгондон кийин менин документим автоматически бул парламентке өтмөк да. Өтмөк, анан мен жүрө бердим, качан шайлоо болот деп коем, күтүп атам. Анан эле 23-үндө Атыр Абдрахматованы 3-4 фракция көргөзсү деген маалымат чыгып калды. Анан мен Жогорку Кеңешке чыктым. Эмне болду? Эмне кылдыңар? Эмне үчүн силер мени да көрсөтпөйсүңөр? Десек, жок, эч ким жок. Анан парламентте Жогорку Кеңеште адам укуучу эксперт бар экен. Ага барсам, алар болсо көрсөткөн эмес. Менин документтерим турат, көрсөткөн эмес. Анан мен алардын үстүнөн арыз жаздым. Атайын муттосу болду да. Атайын Атырдыкын гана алып чыгышты бардыгы. 4-5. По идее меникин да чогуу алып барыш керек болчу. Чогуу алып барбай атайын. Бул эмнеликтен болду, кандай болду? Азыр эми өзүлөрү териштирип атышат. Бирок аябай моралден туура эмес болушту да. Анан мен ал кызга сотрудникке замечание кылдым, үстүнөн арыз жаздым, аппарат жетекчисине бердим, атайын кармап койгондугу боюнча. Ал ошо бизде
эң белгилүү фамилиясын айтпай эле эң белгилүү деген өкмөттүк эмес уюмдун иштеген, өкмөттүк уюмда иштеген биздин карындашыбыздын эме подружкасы экен. Анан ал баягы атырга жан тартуу иретинде жалгыз атырды чыгарышты да. Менин документтерим столуна коюп койушкан. Жок, чыгарбай койгон. Анан мен барып баягы эме скандал дебейин, баягы катуу урушуп антимитип жанагындай жүзүнөн жазган, териштирип жүргөндөн анан 23 күнү чыкты да, билесиз да. 22 күнү чыкты. 23 күнү эме болду, тиги ден биздин майрам болду. Анан 24 күнү уже булар кое турган болду. 24 күнү 3-күн болчу, кое турган болду. 4-күн кое турган болду. Анан мен кирип барсам эле жанагы кыз ошо эме жана эксперт адам укугучу жоопкерчиликте илишип сүйлөшүп атыр. Атыр мененчи мен баягы угуп атам да. Кирип барсам сүйлөшүп атыр айтып атат, качан коесуңар, эмне коесуңар деп атат. Анткени атырдан башка эч ким жок. Анан ошого мен кичине эме болдум да. Атыр кыз айтып атат, мына Турсун Бакымда келип калды деп өзүн жоготуп, эме бул иште коет го, тигиде эле эметип калды, сөз таба албай элечи. Анан ал телефонду бирок Атыр Болотбек мындан бир жери ошо качан коесуңар, бүгүн болобу деп айтат да. Шайлоого качан алып чыгасыңар? Качан алып чыгасыңар, бүгүн болот дебедиңер беле деп атат да. Сразу үйүнө угулуп атат. Ошондой мааниде. Анан тиги жок эметип мени көрүп эле, тиги кыз кайпчыктап эле бул Турсун Бакымда келип калды. Мен айтайын дегеним, мен альтернативный шайлоого макул болбой койсом, Атыр демократиялык көз караштагы биздин карындашыбыз, кызыбыз болгондон кийин жалгыз чыккандан уялып, жалгыз болсо кое туралы, башка да кандидаттар койсун, тең тайлаш болсун деш керек эле. Чын мындай. Анан кийин мен жалгыз чыгып алып уят болбойюн деш керек эле да. Тилекке каршы ошенткен жок да. Анан мен ошол жерден баягы скандал салып антимиткенден анан спикер чакыртты. Турсун Бакым эмне болот? Угуп тур ал мен баягы. Анан 3-4 депутатка чакырдым, өркөт аппаратын чакырттым. Баарына катуу аякта мен кылмай, бул эмне кылганыңар дедим. Эмне үчүн аны көргөзөсүңөр? Бизди көргөзбөйсүңөр, эмне үчүн? Эмне үчүн мындай бир адамга гана ошондой артыкчылык бересиңер дегенден кийин анан спикер чыгып барсам, Турсун Бакым туура эмес, туура айтасыз. Альтернатив болуш керек. Булар чыгарам деп бир топ депутаттар уюшуп алып келген экен, мен токтотуп койдум. Атайын альтернатив болсун деп, анын үчүн сиз катуу талап кылып атканыңызда мен токтоттум деп. Анан 24-түндө боло турган шайлоону Эрмек мен токтоттум. Болбосо жалгыз Атыр эле шайланып кетти. Менин эмне үчүн муну айтып атам? Эгерде жалгыз эле бир адам шайланып кетсе, анын легитимдүүлүгүнө тоо кетет да. Жалгыз шайланган негизи болгон жок Кыргызстандын тарыхында. Ошо любой жерде жалгыз акыйкатчыга жалгыз шайланбаш керек. Эми бул жерде ушул мисалы 7-чакырылышта ошол президент Садыр Жапаров өзү сунуштады деп атасы, иштеп бер деп. Анан кийин ал 7-чакырылышта сунуштаган жок, ал киши каалоосун билдириптир. Сунуштаган акчы жок да. Анан айттырган экен, просто сизге өзүңүзгө айтып атат да. Бул иштеп бербейсиң деп. Анан кийин мага айттырды да. 6-чакырылышта талапкерлигиңизди койдуңуз. Анан 7-чакырылышта шайлоо жүргүзүлдү. Анан кийин эми бул жерге келгенде жогорку кеңеш ошондо президентке кичине көз карандысыз иш алып барды деп айта алабызбы кечээ шайлоодо? Бул жерде сурооңуз аябай жакшы. Бул жерде мен аппараттан, президенттик аппараттан да билдим. Бул жерде Садыр Нурбаев бул ишке айттыр. Бул парламенттик орган. Анан кийин да мен айттырдым да, эмне мурда сиз кабыл кылдыңыз эле, буга пикирин билейин дедим да. Сен бул парламенттик шайлоого мен катышпайм. Биз президенттик аппарат катышпайбыз, бул анткени парламенттик орган. Өткөндө просто сизге каалоо болгон. Бул парламенттик орган, парламент өзү чечсин деди. Анан бул жерде камчы кыдыр шайшында аппаратынан билдим баягы Ата журт партиясынын ал киши баягы неофициальный эмеси болуп жүрбөйбү? Алар да айтышты, эч кандай бул буяка только парламентке бердик толомун деди. Алар жогорку жетекчилер катышкан жок да буяка, ачыгын айтып. Эми бул жерге келгенде анда парламент өзү шайлаган болсо легитимдүү эле да. Жок, кечеге эгерде 24-түндө шайланып кала турган болсо, анда мен легитимдүү эмес деп чыкмакмын. Мисалы, мен катышпай калсам, же башкалар катышпаса, неме? Эрте кечээки шайлоонун мен легитимдүү эмес деп айта алат. Кечеги мен катышып утулуп калсак дагы легитимдүүлүктү жаратып бердик. Азыр жаңы шайланган акыйкатчыга легитимдүүлүктү жаратып бердик да. Башында берген суроону кайра кайталайын. Эмне себептен ушул бир талапкер өзгөчө көп табыш алды дейсиз? Анын фактору эмне болду? Атыр Абдрахматовнун өзгөчөлүгү эмне болду? Эмне үчүн ошол катышып аткан 77 депутаттын 50-сү биринчиден эми ачыгын эле айтайын. Бул жерде фактор Мадумаров ойноду. Мадумаров билесиңер, баягы 2021-жылы Мадумаровдун партиясы чыгып калганда Атыр ошо Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басып болуп туруп, ошо Мадумаровду барып алып аябай колдогон, публично колдогон. Өзү мамлекеттик органда иштеп жүрүп, пикетке чыккан, митингге чыккан, колуна микрофон алып аябай катуу сүйлөп, ошондо Мадумаровду колдогон да.
Ана Мадумаров ошол ошондо колдогонун эске алып, анан көрсө бул мени колдойт турбайбы деп. Анан эмне үчүн мындай көрсөттү Мадумаров? Анткени жакында Мадумаровдун үстүнөн иш козголду көрдүңөр, чыккынчылык боюнча. Анан эми 1 айлык жана комиссия иштеп атат. Анан ошол эгерде кандайдыр бир деңгээлде парламент макулдугун берсе, Мадумаровду камакка алып коюшу мүмкүн. Эми ушул жерден суроо. Ошол жерден ошондо бул акыйкатчылыгын мен өзүмдүн кишимди шайлай турган болсом, мени колдоп чыгат деген чоң ошол коргонуч. Эми мисалы биз билебиз азыр бийликчил, оппозициячыл. Негизи эле бизде ошондой болуп келет да. Эми бардык демократиялык институт менен жашап аткан, демократиялык көз караш менен жашап аткан мамлекетте ошондой. Биз билебиз, ошол Адак Мадумаров оппозициялык көз карашта. Бирок ошол эле кайсы бир деңгээлде бийликчил деген партиялар да колдоп берип атпайбы? Ошону оюмду айтып келе атпаймын, сиз бузуп атасыз да. Мына кичине бөлүп койдуңуз оюмду. Ошол Адахан Мадумаров, ошо Бакыт Эргешевичке чыгып, Ишеним партиясынын төрагасына чыгып, Ынтымак партиясынын төрагасына чыгып, аларды бал тилге салып, мен силердин айтканыңарды көнөйүн, ушул атырды деп шайлап бергиле деп, сода жүргөн да, парламенттин арасында сода жүрөт. Парламентте содалаш көп болот да. Анан алар дагы, Адахандын бир өтүнүчүн аткарып коелу, анан кийин да бизде өтүнүч кылса аткарат, балким тияк бияка каршы чыкпайт бийликке деген мааниде бар. Бийликтин көбүнчө бийлик ыктаган партияларда ушундай сода болду да. Бирок алар бир нерсени ойлогон жок да. Биринчиден Адахан өзүнүн кызыкчылыгын көздөдү. Мен чындыкты айтып атам. Адахан жөнүндө мен Адахан Кемсомаевич жөнүндө жаман оюм жок. Ал кыргыздын бир патриот жигиттеринин бири. Көп иштер жасаган, чогуу жүргөнбүз, Акча окуясында жүргөнбүз билесиңер. Канча кыйналдык, кысталдык, демократия чогуу жүргөнбүз. Мен аны президентке көрсөтүп чыккан бир убакта тетиги эмеден Грузиядан келген Саакашвилинин дей болгон бизде да кыргыз жигиттери бар да. Ал кезде бу да жаш болчу, мен да жаш болчумун. Ошон үчүн биздин ортобузда эчтеке жок, бирок мен чындыкты айтып атам да. Адахан Кемсомаевич өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эптеп жанталашып атырды акыйкатчыга шайлатып, башкалардын баарын сүйлөшүп, макул кылдырып, ал эми башка Ишенимдин, Ата журттун жанагы Ынтымактын балдары тажрыйба жагынан аз, мурда парламентте бир топ иштеген эмес, анан Адахандын бал тилине кирип, жанагындай ошондой ишке барышты. Бул жеке кызыкчылык. Ал атырга күйүп аткан жок. Атыр биздин башыбызга кыйынчылык келип түшкөндө камай турган болгондо бизди мени колдоп чыгат деп ошондой мындайча айтканда ички жеке кызыкчылык. Тилекке каршы бул жеке кызыкчылык болду. Эми дагы бир нерседе, мисалы ошол жерде 4 талапкердин арасында сизде тажрыйба көбүрөөк болду. Ошол укук коргоо тарабында макул бейөкмөт уюм болуп, жеке укук коргоочу болуп чыктыңызбы? Ал эмес акыйкатчы болуп да иштедиңиз. Эки жолу акыйкатчы шайладым. Анан кийин эми ошол мурунку тажрыйбаңызда таасир берип койгон жокпу? Себеп дегенде сиздин ошол кече парламентте караганда деле ошол баягы Батукаевдин бошотулушу боюнча дагы сиздин жоопкерчилигиңизде айтылып келди. Буга чейин мынакей канча адамдар себепкер болду, алардын баардыгы камалып кетти. Турсунбай Акын уулу мына боштондукта жүрөт. Бирок ал жерде негизги фигуралардын бири болгон деген пикирлер айтылат. Балким ошол сиздин кеченки мындайча айтканда таймашта оппонентиңиздин көбүрөөк добуш алып кеткени дагы ошол мурунку тажрыйбаңызга такалган жокпу? Мен ойлойм, ага такалган жок. Ал боюнча бир суроо берди, туура айтасыз. Бир депутат билбейт экен, суроо берди. Мен ага жооп бердим. Өзүңүз уктуңуз ал жоопту. Ал Батукаевдин процесси бул жерде ойногон жок. Бул жерде депутаттардын кызыкчылыгы ойлоду. Бирок депутаттар эрмек бир нерсени түшүнбөй атышат да. Мына азыр ошол Ата журттун депутаттары көбүнчө колдоду. Бүтүн Кыргызстан аябай колмо-кол бул жерде биригишти да. Башка анткени эмне? Анткени алар бир нерсени ойлогон жок. Эртең мына Камчы Кыдыршаев дагы талайды камап чыгышат да. Мен эмне үчүн күйүп атам? Потому что дагы талайды кармайт, коррупцияларды камайт, ичкен жегендерди камайт. Анан ушул эле азыр акыйкатчы болуп шайланган кызыбыз, карындашыбыз. Биринчилерден бул адам укугу тебеленип атат. Анын жеп ичкенине карабайт. Саясий угунтук болуп атат деп чыкпасын эч ким кепилдик бере албайт. Потому что бул атырдын мен мүнөзүн жакшы билем. Сөз чыгат. Анан ошондо 2 ай өтпөй жатып, эрдин тиштебесе 6 ай өтпөй жатып, булардын мындайча айтканда айласы кетпесе болду. Бирок алар мисалы чындыгында эле камоо жүргөндө акыйкатчынын иши да. Жок, эгерде камоо коррупцияларды чыны жеген ичкендерди камаса, акыйкатчы кийлешпеш керек. Эгер иш козгосо. Бардык нерсени бийлик өзү мисалы айтып келебиз го. Бийлик күчкө салып койду, бийлик кылып койду деп андай шарттар деле бар. Жок, андай шарттар бар. Эгерде акыйкатчынын милдети качан мыйзамсыз камаса, адилетсиз болсо, жөнөкөй эле камап, саясий угунтук кылса, анда айтып чыгыш керек. Бирок кээ бир коррупциялар бар да, мисалы, жеп ичип атканда на месте камайт. Бирок бул атырга карабайт. Потому что буга атын чыгарыш керек. Бу кыз ушундай да атын чыгарыш керек.
мына мен айтып эле айтайын, ошо БШКда иштеп турганда аябай жаман иштерге барган. Мен далай жолу замечание кылгам. Эмне үчүн туура көрбөй атам Атырдын. Атыр эми келечеги балким ошондой иштерди кайталабаса дейм. Бул кыз тилекке каршы жалаң байларга кызмат кылып келди. Карапайым адам кызмат кылган, жалаң бабанын алдында иштеп келди. Юрист болду. Баба 2017-жылкы өзү ошо БШКда иштеп туруп бабаны колдоп атты. 2 жолу бабанын үстүнөн 3 жолу сөгүш берди. Мен да жазып атам. Бул кыз ошол жерде коргоп жүр. Аз жерден бабаны алып салганда ушулар сактап калган. Ошон үчүн бул только байлардын укугун коргоп, ошол иштеп жүргөн кыздардын бири. Бул демократ аран, патриот аран эме дегенде мен кошула албайм. Просто көрө албастык үчүн айткан жокмун Эрмек муну. Просто өзүмдүн бетине далай ирет айттым. Анан мына бир ишенбесеңер БШКнын мүчөлөрүнөн кече айтып атпайм, мен БШКдан принципиалдуу көз караштарым үчүн кетти деп. Жок. БШКны тажатып бүтүп, аларды каралап, бир жактуу маалымат бергендиги үчүн БШКдан анын 12 мүчөнүн 8 мүчөсү ишеним көргөзбөй туруп БШКдан кууп чыгышкан. Эми бул жерде мисалы балким жаштарга орун берүү деген көп ураандар айтылат эмеспи? Мен ал башка маселе. Мен факты сурап атпайсыңар, фактын айтып. Муну кече ал Атыр да кылып айтып атат эл алды. Мен өзүмдүн принципиал көз карашыммен кеткен деп, анан башка депутаттар да кеткен деп байкадыңбы? Кече мени эле көрсөткөн, мына менин укугум кандай тебеленди кече. Мени эле көрсөткөн ким тиги ошол Марлен Абдрахманович айтат. Мен дейт Турсунбаковдун келип жалдырган үчүн гана деп жылдырып койдум, бирок биз Атырды колдойбуз дейт. Анан мен жөнүндө бир-эки сөз айтып койду. Жанагы мисалы Нуржигит Кадырбек бир эле жанагы бир чегарачы келген экен, аны бир 15 мүнөт айтып берди, анын эмгегин айтып берди. Көрсөткөндөн кийин аягына чейин айт, мына өмүр баяныңды айт, менин баскан жолум эме. Бирок чын эле сиз ошол Марлен Маматалиевге өзүңүз көрсөттүңүз беле, сунуштадыңыз беле? Алып чыгып болду деп. Мен өзүм бардым да, потому что мен документтерди бүт калтырып салыптыр да. Анан башка фракция андан кийин баягы 24 күнү бардым мен. Жок, ошо сиз өзүңүздү көрсөтүп атканда, мынакей өзүңүздүн талапкерлигиңизди ошо фракцияга алып чыгып атканда кандай кабыл алды эле, кандай сөздөр болду эле? Мисалы кече айтып атасыз, 2 сөз менен эле чектелип калды. Сурангандыгы үчүн деген сөз менен. Ал аппаратта маек жүрүп атканда кандай болду эле? Аппараттагы түшкөн документтердин баардыгын жогорку кеңештин аппараты алып барыш керек. Алып барбай салып атпайм мен. Адам укугу тебелеп атпайм. Только Атырдыкын алып барат, меники калтырып коет. Жок, өзүңүз бардыңыз тиги депутат мырза. Өзүм барбашым керек. По идее документтер бар да. Жок, ал по идее. Ала алып барган жок, анан айласынан өзүм бардым. Жок, ошо барганда кандай сөз болду эле? Ортодо маек кандай болду эле? Макулдашуу. Байке көрсөтөм деген. Анткени мурда эле айтып жүргөм. Хорошо, байке көрсөтөйүн деди. Сиз да мен айттым, сиз бир эле Атырды көрсөтүп жүрсүңөр. Туура түшүнөм. Бирок 3 адамга чейин көрсөткөн акыңар бар деди. Туурабы десем, туура дейт. Анда мен да көрсөтүп кой десем макул болду. Да көрсөттү. Анан ишенимге бардым. Ишенимге барсам биз көрсөтөлү деди. Мурдараак алып келгениңизди көрсөтмөкпүз деди. Улукбек Узулбаев. Мурдараак алып келбегендиктен биз билген жокпуз, сизди көрсөтмөкпүз деди. Анан ишеним чогултам деп туруп чогулта албай калдым деди. Ата журтка барып айттырсак, ата журт баш ийбей койду. Дегени мындай болуп атат да, мисалы ошол азыр Нуржигитке барсам, Нуржигит байке сиз кеч келип калдыңыз деди да. Кеч келип калдыңыз деди. Ал анан кийин айтты, кеч келип калдыңыз, 3 деле көрсөтөм деп. Анан да Атырды көрсөттүр. Эми Атыр көрсөтүлдү да мурда. Эми жок, сураганым мындай болуп атат да, ошол жанагы Марлен Маматалиев менен сүйлөшкөн маалда мурунку макулдашып атканда кандай болду эле? Анан кече ошол жогорку кеңеште ошол сөз менен турду, же болбосо сиз айтып атпайсызбы? 2 сөз менен эле чектелип калды. Жок, мурда макулдашуу болгондо ал мени колдойм дейт. Мен жылдырам ана деген. Жылдырам деген. Демек эми мындай суроодо кечеге только представить эткенде кече айтканга жараша бир кененирээк болсо да, азыраак болсо айтып коюш керек болчу. 2 сөз менен айтып кеткендей мен кече эле келген адам эмесмин. Адам укугунда жүргөн, мына өзүңүз айткандай, мен эми көп жылдан бери жүрөм да, туурабы? Ошо көп жылдан бери демекчи, мисалы сиз адам укугу акыйкатчыл, адам укугун коргоп кеминде эле 2 президент менен иштедиңиз. Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев менен. 2008-ден 2013-га чейин ала турган болсок, экөөлүк принциптеги адам, экөөлүк көз караштагы адам. Бирөө парламенттик көз карашты жактап, ошонун шарты менен макул болуп бийлигин өткөрүп берди. Экинчи адам жок, супер президенттик болчу. Эми азыр деле мынакей 3-чү президентке иштешүүгө аз калды, кече шайлоо болуп. Ага чейин обязательно акыйкатчы болбой эле иштешип атпайбы? Эми бул жерде мындай деген сөз бар да, мисалы Турсунбек Акын уулу кече омбудсмен болуп калды. Сиз жеңип чыктыңыз. Бирок дагы бир сөз бар, ушул Курманбек Бакиевдин учурунда эле көптөгөн адам укуктары бузулган учурда дагы омбудсмен катары көз жумуп койгон деген. Ал жерде мисалы кичине мисалы ошол Алмазбек Атамбаевдин же болбосо Роза Тумбаеванын шарттары менен Сооронбай Жээнбековдун бийликтери менен салыштырып келгенде Курманбек Бакиевдин бийлигинде кичине кандай десем, бекемирээк кармаган учур болгон. Ал эмес айрымдары өлүп да кеткен, оппозициялык көз карашты кармагандар. Ошол маалда Турсунбек Акын уулу кичине көзүн жумуп көп нерсени көрбөй койчу дегенде айтты. Эми ошондой көз карашты айтылышы мүмкүн, демократиянын шарты да, бирок мен андай ишке барган жокмун.
Мисалы, ошол эле Садыркулов Медет Чоканович өлгөндө биринчилерден буруп айтып чыккам. Өзүнө да кирип айттым, публичный заявление кылдым. Үсөн Сыдыкович чакырып алып мени канча жолу урушту. Мына Доспол Нурулов чакырып алып канча жолу урушту. Ошо Аликбек Жекшенов болуп атат, камаганда түрмөгө чейин барып туруп, анан ошол эле Доспол ошол Үсөнөккө чакырып алып мени тепкилеш, эмне үчүн мени мындай кыласың? Эмне үчүн буларды коргойсуң деп. Канча мен прессанын баарына чыктым. Мына Үсөнөккөнү да ошондо чындап чыктым. Ачык сындап чыктым Үсөнөккө. Доспол менен кармашып жүрдүм ошондо. Ошон үчүн мен өзүмдүн көз карашымды аткардым. Алар чакырган укугу бар беле? Сиз чакырганга барганыңызга караганда? Комиссия болчу да, комиссия при президент иштегенмин. Жок, ал комиссия президенттин алдында комиссия, омбудсмен катары. Омбудсмен укугу жок, бирок эми телефон чалат, башка кылат, эми эмне кыласыз, эмне үчүн аларды колдоп атасыз деген баягы эметет да. Бирок анан өзүнүн замдарын берди, мисалы Токтогон Жолуин деген замын берди. Анан бул НПОлор да бир замдарын берди, мисалы. Анын ортосунда НПОлор менен тилердин замы өтүп кетсе, НПОлор чыкты мага каршы. Мына биздин замды өткөрбөйт тигинин сөзүн сүйлөсүн деген сыяктуу. Ушундай ойлор болду. Бирок мен аларга Курмай Салишевичке дагы, гос секретарга да пикиримди ачык айтып жүрдүм, ачык айтып билдирдим. Ошол убакта ошол мен омбудсмен болуп турганда, азыркы өзүңөр билесиңер, омбудсмен деңгээли канчалык деңгээлге өскөндүгү боюнча. Аны жалпы эл билет. Кайсы эмгектериңиз менен баса белгилеп мактанып кете аласыз? Ошол омбудсмен учуруңузда. Биринчиден, Эрмек, анча силердин кичине провокационный болот сурооңор. Кандай максат менен мени чакырдыңар биле албайм. Мен бетке айткан адаммын. Жок, болгону маалымат алып калыш керек болот. Жок, мен бетке айткан адаммын. Анча провокация кылууга барбаш керек. Мен уулумдай баламсың. Атайын чакырдым, келдим, туурабы? Бирок кандай максат менен чакырдың, мен түшүнбөйм жокмун. Результатын да билген жокмун. Эгерде силер билбесеңер, 2-3 нерсени айтып кетейин. Биринчиден, кыз ала качуу маселесин. Кыз ала качуу маселесин мага чейин бирде укук коргоочу дагы, бирде акыйкатчы да көтөргөн эмес. Кыз ала качуу 16 миң кыз бир жылына 16.442 кыз ала качты экен жылына, 16 миңден ашуун кыз. Ошону 8 миңге түшүрдүк. Андан кийин 4 миңге түшүрдүк. 4 жыл катары менен кыз ала качуу маселесин 3 жылдан 5 жылга чейин, 5 жылдан 8 жылга чейин Уголовный кодексти которгон, Айнур Точу менен, Алтыбай менен чогуу. Анан ошол кыз ала качуу боюнча атайын горячий точка кылдык. Кача 32 кызды ала качып бараткан жерден алып келдик. Кайра алып келди ала качып бараткан. Анан 16 миңден 8 миңге чейин түшүрдүк. Анан кыз ала качуу боюнча токтоп калды кыз. Вообще эле Турсунбаевдин чыгып алып, кызыбыздын баары турмушка чыкпай калды, балдар үйлөнбөй калды эмне. Турсунбаевдин сен эметесиңби дегенге чейин барышты мына. Буну уксаңыз керек, же силер жашсыңарбы алгысты билбейм. Кыз ала качуу маселесин ошондо аябай катуу. Бул бир. Экинчи, мен мамлекеттин атынан Варшавага бардым, Прагага бардым, Венага бардым. Мамлекеттин атынан 4 жолу докладты коргодум. Мамлекеттин атынан адам укугу боюнча докладты короп, эл аралык уюмдарда сөз сүйлөдүм. Мамлекеттин атынан адам укугу боюнча колдодум. Жата НПОлор барды, мен бардым. Кыскасы ушундай бир катуу эмелерди барды. Андан тышкары биздин эң чоң нерсе акыйкатчы институтун мындай аябай чоң аппараттын составын аябай күчтүү кылдык. Эми мисалы Молдохун Абдулдаевич, Мухаббат Журабаев мына дүйөмүн азыр аппарат президенти иштеп атат. Ошондой 16 адам президенттик аппараттан, жогорку кеңештен, правительстводон 16 адам азыр президенттин аппаратындагы жогорку кеңештен институт акыйкатчынын аппаратына алып келдим ишти. Ошол жактан тажрыйба алып келип, азыр бирөө да жок. Мына Мухаббат Журабаевда калды, ал айтат, вообще эч ким жок дейт. Бүт кетип калыш дейт. Потому что айлык аз. Анын үчүн мен аппаратты кыскартып, айлыгын көтөрдүм келгенде. Институт зданиясы дейт, Московскийде аны көтөрүп келдим, бияка отуртуп келдим. Балдардын баарын конкурс менен алдым. Бирден арындыкты жолоткон жокмун. Конкурс менен анан 2 күндө бирден баягы нарушение прав человека фактылар боюнча 2 күндөн пресс-конференция чыктык, коомчулукка чыктык. Анан бүт облустардын баарын кыдырып, ар бир акимдердин, губернатордун туура эмес иштерин баарын жер-жерине басып барды. Ошондо 18 кызматкерди министр комитеттин төрагалары, акимдер 18 адамды кызматтан кетирдим. Бакиевке кирип атып кетирдим. Анан бир эң негизи омбудсмендин эң чоң максаты доклад да, Эрмек. Докладын бериш керек. Бул доклад жасаган ишинин жыйынтыгы да. Менден кийинки болгон Аманбаев дагы, Оторбаев дагы, Мамытов дагы үчөө тең бир доклад тапшырбай кетти. Үчөө тең иштешти, 1,5 жылдан 2 жылдан 3 жыл. Мына Мамытов гана теги Оторбаевдин бир докладын тапшырды. Бирөөнүн докладын тапшырды, өзүнүн докладын тапшырбай кетти. Азыр 3 доклад тапшырбай жатат. Мен 6 доклад тапшырдым. Ошо бирөө Турсунбай Бакирдин докладын тапшырдым. Анан өзүнүн иштеген 5 жылын тапшырдым. Кысасы аппараттын баарын оңдодук. Биздин кезде омбудсменден баардык жүрөктөр түшүп турчу. Бирок омбудсмен деген баары менен кармашпаш керек. Омбудсмендин максаты бийлик менен жакын болбош керек. Өтө жакын болуш, бийлик өрттөбөйт. Мына Садыркулов эмне болду? Бийлик менен өтө алыс болбош керек. Бийлик мустат кылат. Мына Аманбаев барга бакыт деген. Ал вообще бийлик менен каршы болуп турабы? 1 жылга жетпей 1,5 жылда кетирип салды.
Оторбаев болсо ал журналист иштей албагыл. Мен алар жаман ал жакшы жигиттер, байке деп турушат мени. Просто чындыкты айтыш керек да. Азыр эми эмне үчүн могу атыр келген? Мен корком. Биринчи скрипканы бул кызга карматкан өзү өтө опасный да, коркунуч. Потому что БШКда иштеп жүрүп, өзү мамлекеттик органда иштеп жүрүп, БШКда иштеп жүрүп, БШКлардын баарын айласын кетирип, ошолордун баарын кандай иштерге чейин барды. Ошон үчүн бирок мен жаңылып калсам жакшы. Бирок ишеним көрсөтүш керек. Мен куттуктайм. Легитимдүү деп эсептейм. Анткени кече мен аракет кылып атып легитимдүүлүктү түзүп бергенге жардам бердим. Аппаратка чакырсалар иштейт белеңиз? Эч качан иштебейм. Акыйкатын аппаратына. Совет берсе мен иштейм. Совет берсе мен совет жөн эле просто совет чакырып Турсунбек бай кандай дейсиз, мындай десе совет бере алам. Бирок мен аппарат эмес жогорку кеңешке же президент аппараты иштеген жокмун да, канча эметсе дагы. Мен өзүм адам укугу боюнча өзүм уюмум бар. Мен өзүм боюнча проекттермен иштеп атам. Эл аралык мына Евросоюздун проектиси менен иштеп атам. Адам укугу боюнча мен кызматта мына 8 жыл болду кеткениме. Кеткениме карабастан бир да күн укук коргоочу ишимди токтоткон жокмун. Азыр иштеп атам. Эми ушул укук коргоочулук иш боюнча кыскараак жооп берүүгө аракет кылыңыз. Мисалы бизде укук коргоочулар көп. Анан кийин алардын пайдасы, зыяны, коомчулуктары кандай айтылып келет. Кимдир бирөөнү жамандайт, кимдир бирөөнү мактайт, бирок канча дагы өзүнүн ишин кылып келатат, мунун өзүнүн жемишин берип келатат. Укук коргоочулук иште. Анан укук коргоочулукту тармакта дагы тирешүү барбы? Мисалы көз караштар боюнча геосаясат же болбосо бул жерге келген укук коргоочулар маселеге келгенде бардыгы бирип кетеби? Сиз жакшы суроо бердиңер, Эрмек. Геосаясат боюнча тирешүүлөр бар. Мисалы мен канчалык адам укугу деп мына азыр 33 жылдан бери аракет кылып башка эч жерде иштеген жокмун. Адам укугу деп келатам. Бирок мен айтып атпаймын. Улуттук каада салт, улут, Кыргыздын улуттук дөөлөттөрү мына ушуну биринчилерден коем да. Мен улутчулдукка кирбейт, улутту. Эч качан батыштын да көп жактары бар, Американын да көп жакшы жактары, бирок улутту, кыргыз улутун, кыргыз мамлекеттүүлүктү биринчи коем да. Негизи кылып коем. Ал эми башка менден башка 90% укук коргоочулардын бардыгы баягы батыштан көз карашын, алан кийин аларда грант алышат, ошолордун койгон талаптарын, сөз эркиндиги, адам укугу, демократия, анан сөз эркиндиги деп, анан баягы адам плюрализм менен ошого таянып алып, мына азыр сөз эркиндиги үчүн мен өмүр бою күрөшүп жүргөн адамдардын биримин. Өзүм канымды жанымды эметип, ушул сөз эркиндиги деп КДКны түзүп, бүт баарын аракет кылабыз. Прессаны түзүп, бирок сөз эркиндигине жаманап алып, азыр канчалаган адамдардын аброюна шек келтирип атат, кадыр баркына шек келтирип, жаман сөздөрдү айтып атат, адамдын жүрөгүн оорутуп атат. Мына ушундай иштердин баарына барып атат. Укук коргоочулар да ошого барып атат. Тилекке каршы. Жалаң ошо батыштын гана, Эрмек, батыштын гана көз караштарын чаап, мына азыр Украина менен неме согушуп атат, мисалы Россия согушуп атат. Ошол Россиянын, Украинанын гана көз караштарын эметип жатып алып кайра турбай атышат. Ал эми Луганский менен Донецкийде 8 жылдан бери атыш болуп атат. Аякта канчалык адамдар өлүп атат мисалы. Ал эмне үчүн ал боюнча чыкпайт? Ал эмне үчүн мисалы ал боюнча чыккан эмес? Ошон үчүн бизде геосаясат боюнча ачык айтайын, бизде көп көз караштар бар. Укук коргоочуларда бөлүнөбүз, түрдүү көз карашта. Бирок биз бир жаман жери кээде душман болуп кеткенибиз туура эмес да. Көз караштар айтылыш керек, бирок укук коргоочу катары баягы адам катары калып калышыбыз керек. Биз кээде сүйлөшпөй калып атабыз. Ошондой көз караштарды сүйлөшпөй, бирибизге душман болуп, анан айыбыбызды чукуп, анан тияка жазып, бул мисалы мен укук коргоочулардын Азиза Бапановна, Төлөкан Исмаиловна менен көп жылдан бери чогуу жүрүм. Айрыкча Азиза Бапановна көз. Канча бир жарты нанды жеген учурларыбыз болду. Бир 10 тыйыныбыз жок, ага ишке берем кешинде. Кээде 10 тыйын жок, мага берем, жолго чыгып кеттимге, үйгө көрсөт. Ушундай учурлар башыбыздан өткөн да. Бирок ошого карабай биз ынтымактуу жүргөнбүз. Бирок мен алар көп жерлерде түрдүү сөздөрдү таратып эметкен аракет кылат, бирок мен бир нанды каткан нанды жеген адамдар жөнүндө бир сөз жаман айткым келбейт. Эми кыскача жооп берүүгө аракет кылалы. Канча бир президент өттү? Сиз 33 жылдан бери укук коргоо тармагында иштеп атасыз. Эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болду. Кайсы президенттерде укук бузуу көбүрөөк болгон? Эки сөз менен. Көбүнчө Алмазбек Атамбаевдин убагында болду. Укук бузуу Алмазбек Атамбаевдин убагында өтө көп болду. Потому что бул киши, сизге мен кошула албайм, өзү парламенттик форма деген менен это просто ширма да. Президенттик системаны, парламенттик деген менен президенттик системаны өзү жүргүздү, бүт өзү башкарды. Акаев Акиев айтта турган болсокчу. Эми ал айтып атпайм, Акаевдин көп жакшы жактары болгон. Акаев мени 17 жолу камады, канча сабады, уурдатты, башка кылды. Бирок кандай болгондо да демократиялык жактары бар болчу ал кишинин. Потому что ал киши мына ошонун убагында канчалаган мисалы көп иштер жасалган. Ошол эле сөз эркиндиги, адам укугу, коомдор пайда болду, партиялар пайда болду, Акаевдин убагында парламент пайда болду. Легендарлуу парламент күчтүү болчу ал кезде. Конечно, маны жоготуп салды, Акаевдин чоң катасы бар. Бирок баарынан чоң катага Алмазбек Атамбаев
Менин пикирим да, кыскача айтканда. Анткени ал мыйзамга бар себеп. Президенттен кеткенден кийин дагы кой ташка жатып алып жанагы иштерине барды. Эми сиз жогоруда айтканыңыз чагымчыл суроолор болуп атат деп. Бул суроолорду биз бергенибиздин себеби бизди көргөн адамдар, биздин көрүүчүлөрүбүз, окуучуларыбыз, сайтка келген адамдарыбыз, конокторубуз бардыгын билиш үчүн. Эми ошол Алмазбек Атамбаевдин учурунда Батукаев бошоду. Батукаевдин иши боюнча моралдык жоопкерчилигиңизди канчалык деп билесиз? Мен мындай да, кече мен жооп бергенди уктуңуз да. Биринчиден, Международная конвенция по защите прав заключенных и арестованных деген бар. Баягы камалгандардын соттолгондун укугун коргойлар конвенциянын 66 статьянын негизинде эгерде кандайдыр бир камакка жаткан адамга же соттолгон адамга өлө турган диагноз коюлса турган болсо, анда ал өлгөнгө чейин туугандарына берип коюш керек деген жери бар. Гумандуулук да. Мына ошол конвенциянын негизинде гана ага мен койгон жокмун диагнозду, врачтар койду. Врачебный консульский комиссия койду. Рак крови деп. Койгондон кийин аны баягы өлгөнгө чейин ушунда эме коюлгандан кийин бошотуп койгула деген гана пикирди айттым. Бул врачтардын негизинде гана айттым. Всё. Бирок тилекке каршы, кечеде айттым, тилекке каршы ошол коюлган диагноз туура эмес болуп калган экен. Туура эмес болуп азыр деле өлбөй жүрөт дейт, туура. Ошон үчүн мен аябай ыңгайсыз абалда калдым. Ошон үчүн мен жалпы коомчулуктан, ошондо ошол эле парламенттен дагы, мына кече дагы мен кечирим сурайм, өзүмдү кандайдыр бир жерде моралдык күнөөлүү деп сезсем, жаңылып алдым мен. Жаңылбаган жак, мүтүрүлбөгөн таяк болбойт, туурабы? Кичине шашып кетпегенде болмок экен, күтүп турганда болмок экен, туурабы? Башкачараак болмок экен. Эми адам деген адам да, туура, бирок күнөөсүн мойнуна албай, мисалы каркараны саткандар да, жоң куруч саткандар да азыр жанталашып, күнөөсүн мойнуна албай жүрөт. Өлүп барат мына. Жер маселеси боюнча чегара канчалаган жанталашып атышат. А мен күнөөмдү, кеткен күнөөмдү мойнума алып атам. Бирок жанагы материальный кызыкчылык, жана акча алды, 100 000 алды, баланча алды деп жүрбөйбү? Ала алса сразу эле билинбек. Кыңгырыш кырсылда билинет, туурабы? Андай болсо мен иш козгоп, камап же башка болот эле. Мен иш козгогон жок, камалган жок, только мени күбө катары чыкты. Только единственный мени баягы жаманатты кылышты. Үй бүлөмө эме болду. Канча мен аброюма шек кетти, туурабы? Анан аны кызматтан кетирди ошо боюнча. Эми так что бул жерге мен жетиштүү эле өзүм эменди алдым. Кызмат колдун кири, кеп эмес. Эң нерсе мен моралдык тазалыгыма эметте баягы акчалды турсунбакын ушундай дегенге чейин барды. Бирок анын бардыгы Чечняга чейин барды, эжекелерине чейин барды, бир туугандарына чейин барды. Мына Жанар Акаев эле азаттыкты иштеп турганда Салаудин деген бир тууганы бар экен, байке мен чыктым. Алар жок андай кылган эмес турсунбакын анда деп мына Жанар Акаев айтып берген даже. Эми азаттыкты иштеп аткан кезинде азыр эле таанып кетпесе, мага өзү телефондон айткан. Түшүнүктүү, ыраазычылык билдиребиз. Бизге келип өзүңүз айтмакчы, чагымчыл, провокационный суроолорубуз болсо дагы так жооп бергенге ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кече шайлоо болуп өткөн ошол акыйкатчынын кызматына бекиткен жогорку кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу бүгүн ошол талапкерлердин бири Турсунбек Акун уулун студияга чакырганбыз. Кыстарып койсом болобу? Мен ошо бүгүнкү передачаны пайланып, жаңы шайланган акыйкатчыны куттуктайм. Атыр Болотбековну. Бирок ал киши ката кетирбей, мыйзамды бузбай, баардык нейтральный позицияны эметип иштеп кетишин каалайм да. Менин баягы опасениям, алдын ала баягы эскерткеним, эскерткен ойлорум баягы ошол балким ошол жардам берер, алдын ала эскертет балким, туурабы? Ошон үчүн акыйкатчынын бутунан бери тургузган адам катары акыйкатчы ким болот? Ал кантип иштеп кетет? Мен ошол үчүн күйөм. Мен өмүрүмдө ошо адам укугуна арнап келдим да. Ушуну айтып коеюн, жакшы тилек каалайм, мен эч кандай иштарды кылбайм. Эч кандай эметпен, наоборот, кайра эгер совет сураса жардам берүүгө даярмын. Бирок жанагындай алдын ала эскерткен жактарымды улуу байкеси катары, агасы катары айтып коюш менин милдетим, укук коргоочу катары. Түшүнүктүү. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, окурмандары, бардыгыбыз ошо адам укуктарына ниет кылалы. Ал эми бүгүнкү цензурасыз маегибиз ушу менен жыйынтыктады.